Müşteri vallalık da puştayız. Barınızlarga kutman gün dileyiz. Salamatсыздар mı? Mana bugün Kırgız Respublikası'nda Rusya Federasyası'nın elçilikinin imaratında Kırgız Respublikası'nın egemenlik gününe karata 31 Ağustos günü egemenlik karata uşul Moskva şaharındagı жашап жана эмгектенип жаткан биздин Кыргызстандын жарандарын, татынакай балдарына Кыргыздын үрп адаттарын, салттарын, маданиятын жеткирип, ошону ушул биздин бала чакаларыбыз, балдарыбыз үйрөнүшү үчүн атайын ушул ар жума сайын өтө турган иш-чара элчибиз Гүлнара Клара Саматтын эмилгесинен ушундай уюштуруп жатат. Ар жума ушу балдарыңыздарды алып келип, кичине болсо да унутулуп калган кыргыздын салттарын, үрп адаттарын, тамак ашын, даамдарынан сызы үйрөтүп, биздин келечек муунубуз кичине болсо дагы биздин улуттук руханий байлык менен азыктанып, татынакай кыргыздын жигиттери, уулдары болуп өсүшүнө биз тилектешпиз. Анда месе сөздү баарын өткөрөбүз. Анда сөздү элчинин орун басары биздин агайыбыз Айдит Эркиновичке берсек. Кол чаап койсоңор. Рахмат. Чоң рахмат. Убакыт мүмкүнчүлүк таап келип ушу биздин элчиликке келип ушу биздин деңгээлибизди колдогонубузга. Эми мен кыскача эле айтайын, эми мына айтып кеткендей бул жума сайын болот. Жайкы балдардын лагери. Анан ошо азыр ошо баштай берсекпи дейм. Бүгүн мына ошо кыргыз үйдү, боз үйдү тиккенди балдар көрүп үйрөнөт. Ошондон баштайлы, себеби түндүктө бул биздин мамлекеттик символ, биздин көчмөн элдин да ошо жашоо келгенде да ошо кыргыз үйдөн башталчу, ошон үчүн ошо кыргыз үйдөн баштайлык деп ойлодук. Ошон үчүн силерге дагы жолу чоң рахмат. Баштайлы. Рахмат. Анда баарыбыз биздин улуттук символикабыз болгон кыргыз үйүбүздүн көтөрүү, түндүгүн көтөрүү, үрп адатын үйрөнүү үчүн баарыңыздарды чакырабыз. Канаке, ким биринчи бар?